Ассаламу алейкум кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бул кезектеги кайрылуу эмес, жана көңүл бурбай бир кычыкта калып кете турган кайрылуу эмес. Балким эгер ушул сунуш мындай олуттуу кабыл алынса, Кыргызстандын келечегин өзгөрткөнгө салым кошо турган сунуштун бири болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен аягына чейин угуп койсоңуздар, бул кайрылуу урматтуу президент Сооронбай Шарипович Жээнбековго, БШКнын төрайымына, партия лидерлерине жана өзгөчө мигранттарга багытталат. Анткени буга чейин бизде канча шайлоо болсо дагы биздин чет өлкөдөгү мекендештердин добушу эсепке алынбай, алар өздөрүнүн атуулдук милдетин аткарбай келишет. Мисалы парламенттик шайлоодо 2015 жылы Москвадан 10 000 гана добуш, мигранттардын добушу келген. Чынында Москвада эмес, жеке эле Россияда миллиондон ашык кыргыздар бар, кыргыз атуулдары. Ошол себептен келе жаткан парламенттик шайлоодо мигранттардын добушундагы эске алуу жагын ишке киргизбесек, Кыргызстандын келечеги кайра эле мурункудай тарыхты кайталай берет деген ой келүүдө. Пандемия учурунда эмнеге бул шайлоо жөнүндө сүйлөшүп атат, кандай акылы жок жигит, өмүрлөрдү сактап калуу боюнча ойлонбойлу, тиги бу деген сөздөр айтылышы мүмкүн. Мен ага да жооп берип кетейин. Мына пандемия учуруна карабай президент шайлоо күнүн аныктап жарлыкка кол койду жана ошол эле учурда парламенттик шайлоого катышууну каалаган партиялар арыздарын БШКга тапшырып, алар расмий түрдө катталышты. Ошол себептен биз дагы айла жок, кийин убакыт өтүп кетти, мурунураак айтыш керек эле ушул сунушту деген сөз болбош үчүн мен эртерээк ушул сунушту айтайын деп отурам. Мисалы, мигранттар эмнеге шайлоого катыша албайт? Анткени башка чет өлкөлөрдө кыргыз мамлекети шайлоо участокторун камсыз кыла албайт. Ошол эле учурда мигранттар бир күнүн текке кетирип, шайлоо күнү барып добуш бере албайт. Көбү жумушунда болуп калат, кээ бири алыс жашап калышат. Ошол себептен заманбап жолу чечилген добуш берүүнүн. Мына жакында эле Россияда референдум болуп, конституцияга добуш беришти. Ошол добуш берүүдө пандемия учурунан пайдаланышып, немеден аралыкты сактоонун максатында атайын тиркеме иштеп чыгышты. Ошол тиркемеге катталып, Россиянын жарандары референдумга добуш бере алышты. Мен дагы ушундай сунушту айтам. Шайлоо 2020 деген тиркемени иштеп чыгып, ошол аркылуу чет өлкөдөгү мекендештерибиз добуш беришсе, алар өзүнүн конституциялык укугун, парзын аткарышып, өлкөнүн салымына, өлкөнүн келечегине салым кошушат деп ойлойт элем. Себеби мына шайлоо иштерине деп 800 миллион каражат бөлүнүп тур. Анын ичинен 4 октябрь Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоо күнү деген плакаттарды бастырып чыгуу үчүн эле 21 миллион кетет экен. Урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясы, сиздер 4 октябрь шайлоо экенин айтпасаңыздар деле, партиялар өздөрү эл баары уже эле билди 4 октябрь шайлоо экенин. Ал эми партиялар номер мынчага добуш бер деп бул ишиңиздерди ансыз деле 4 октябрь экенин ушу партиялар кылып коюшат да. Сиздер каражатты, элдин каражатын, бюджеттин каражатын максатсыз пайдаланып атасыздар. Шайлоо иштерин уюштурууга 800 миллион бул аябай көп нерсе. Ошол эле нерсени пандемия учурунда бир 10 000 долларга приложение иштеп чыгып, шайлоо участокторуна барбай шайлоо өткөрсө деле болот. Эми бул албетте кээ бир саясий серепчилер тарабынан бул добуш сатып алууга шарт түзөт деши мүмкүн. Ооба, мисалы, эгер тиркеме аркылуу добуш берүү мүмкүн болуп калса, анда партиялар ошол жанагы добушун саткан адамдарга барып, карап туруп, мына сен биздин партияга добуш бер деп туруп, добуш бергенден кийин акчасын берип, ошондой көзбоямачылык болуп кетиши мүмкүн, добуш сатып алуулар. Ошол себептен менде мындай сунуш: Кыргызстандын ичинде жарандар шайлоо участокторуна барып, мурункудай эле система менен добуш беришсин. Бирок Кыргызстандын сыртындагы биздин жарандар, эмгек мигранттары Google Play App Store'дон атайын шайлоо 2020 деп иштелип чыккан тиркемени көчүрүп алып, мисалы шайлоого бир үгүт иштерине 1 ай калгандабы, же үгүт иштери учурундабы, же шайлоого 1 жума калганга чейинби
мейли 1 ай калганга чейин ошол тиркемени көчүрүп алышып, ошол тиркемеге катталыш керек. Мисалы мен паспортумдун көчүрмөсүн, паспортумду сүрөткө тартам. Паспортумда Тайчабаров Кудурет Марипович. Миграционный картам, чек араны качан кесип өткөн жана Кыргызстанга качан кирген, Кыргызстандан чыгып кеткеним көрсөтүлөт. Ал маалымат тиркемеге катталгандан кийин ГРС мамлекеттик каттоо кызматы белгилүү бир мөөнөттүн ичинде ошол атуулду чын эле чет өлкөдө экенин, чын эле Кыргызстан жаран экенин, чын эле Кыргызстанда башка участокто катталбаганын аныктап туруп, анан ошол мени, мисалы ошо мени жаран катары верификациядан өткөрөт. Мага добуш ошол приложениеге маалымдама келет. Сиз жаран катары текшерилдиңиз, каттоого өттүңүз, сиз 4 октябрь күнү добуш бере аласыз деп мен тиркемеме билдирүү келет. Ошол билдирүү менен мен 4 октябрь күнү дүйнөнүн кайсы бурчунда болсом дагы бир эле добуш берүүгө акым болот. Мындай оңой жолду эч кандай чыгымы жок. Ишке ашырса болот. Мисалы, ошо приложениени иштеп чыккан программисттер көп болсо $10,000 тегерегинде бүтүрүп берет. Мисалы, Швеция мамлекети канча миллионго проект жазганда, ал жактагы патриот программисттер чыгып бекер эле ошол нерсени ишке ашырып берген билесиздер. Ошол сыяктуу эле бул приложенияны ишке киргизе турган болсок, ар бир партия өз өкүлүн берсе, жарандык коомдон байкоочу өкүлчүлүктөр кирсе, ушул долбоорду аягына чейин көзөмөлдөп калыстык кылып беришсе, мындай хакерлер добушту буруп кетпеген сыяктуу жактарын, мындай бийликке иштеп бербей турган жактарын көзөмөлдөй турган жактарын ар бир партия өзүнүн өкүлүн берсе, ошолор көзөмөлдөсө, менимче көп деле чыгым кетирбей, бирок чет өлкөдөгү жарандарыбыздын добушу да эске алынып, шайлоо тазараак өтөт эле деп ойлойм. Себеби менин оюмча, мен жеке оюмча, өзүнүн маңдай тери менен акча тапкан мигранттар балдарынын, ата энесинин, өзүнүн келечегин болбогон 1000 сом же 5000 сомго сатпайт деп ойлойм. Себеби мигранттар мисалы бир күндө 5000 таап коюшу мүмкүн, же болбосо алар жакшы акча тапкандыктан ошол болбогон акчага добушун сатпайт деп ойлойм. Эгер биздин мигранттардын саны миллиондон чет өлкөдө, мисалы Корея, Турция, Дубай, Америка, Италия, Россияда миллиондон ашык добуш берүүчү мигранттарыбыз бар болсо, ошол таза добуштардын негизинде парламентке татыктуу инсандар келет деп ойлойм. Себеби ал добуштар сатылбаган добуштар деп эсептейм. Мисалы Дубайда же Италиядагы же Америкадагы же Кореядагы биздин атуулдарыбызга ошол добуш сатып алган партиялар барып добуш сатып алат деп ойлобойм. Себеби алар каякта экенин биринчиден таба алышпайт, экинчиден ал мигранттар көп акча тапкандыктан добушун сатпайт. Мен неге бул мигранттардын добушуна таянып атам? Себеби бизде Кыргызстанда азыр жашаган миллиондун тегерегиндеги добуш берүүчүлөр, булар жарымы ошо добушун саткан карапайым адамдар, булар акчага муктаж. 1000 сом да булар үчүн чоң майрам. Жарымы мамлекеттик кызматкерлер, жөнөкөй мугалимден баштап медицина кызматкери, мамлекеттик кызматтагы адамдар, булар жетекчилик айткан, аким айткан, мектеп директору айткан, ректор айткан, өзүнүн министри айткан буйруктарды аткарып, белгилүү бир партияны же бийликтин партиясын колдоп берип коюшу мүмкүн. Же болбосо дагы мисалы өлкөдөн чыгып кетпеген адамдар кимдер? Булар бир жакыны, жездеси, байкеси, атасы, тайкеси бир кызматка илешип калып, ошонун негизинде Кыргызстанда кенен жашап аткандар болушу мүмкүн. Алар албетте менин тууганым ушул кызматта тургандан кийин мен ушул немени колдоп беришим керек деп туруп, бийликтин партиясына добуш берип салышы мүмкүн. Ошол себептен таза добуш берүүчүлөр чет өлкөдө болгондуктан мен ушул сунушту айтып атам. Чет өлкөдөгү мигранттардын арасында такыр добуш бербегендер бар экен. Мен ошолордун намысына тие турган бир сөз айтайын. Мен илгери 18 жашка толуп паспорт алганда, шайлоо болсо, мен барбай эле коеюнчу, менин добушум эмне чечме келет деген сөздү айтканда, атам мага эмне деген? Балам, сен иттен айырмаң, сенин паспортуң бар болуп, добуш берүү, тандоо укугуна ээ болгонуң иттен айырмаң, жаныбарлардан айырмаң. Жаныбарлар деле эптеп курсагын тойгозуп бул дүйнөдөн өтөт. Сен да ошол жаныбарларга окшоп эптеп эле курсагың тойгозуп жаныңды багып өткөн адам болбой, ошо мамлекеттин келечегине салымыңды кошо турган
бир жаныбардан айырма бар адам экениңди билгизгиң келсе добуш бер деп туруп, шайлоо күнү мени кайра чалып бардыңбы деп ушинтип кыйнап жүрүп шайлоого барганга көндүргөн. Мен канча шайлоого катыштым, баарына каршы добуш берсем да, бирок атуулдук парызымды аткарып шайлоолорго барып добуш берчүмүн. Ошол себептен урматтуу мигранттар, эгер силер добуш берип мамлекеттин келечегине багыт ала турганына салым кошпосоңор, анда силер ошол жанын баккан иттерден деле айырмаңар жок. Ошол добуш берүү таза болбой келген үчүн көп адамдар менсиз деле бийлик чечип коет деп жүргөн үчүн биз ушундай акыбалга келип отурабыз. Саясатка кызыкпасаң, саясат сага кызыгат. Ошол саясатка кызыкпаган үчүн биз ушундай кыргыздын жарымы бүт эмгекке жарамдуу жаштардын баардыгы чет өлкөдө тентип жүрөт. Эгер бизде депутаттарыбыз нормальный, акылдуу патриоттор келип туруп өкмөт, жакшы өкмөт курап бергенде мындай жашоого келмек эмеспиз. Кайсы окумуштуу, кайсы илимпоз айтканын билбейм, бирок бир унутуп калдым да атынчы. Ошол айткан: эгер маселени чече албай атса, анда эң чоң маселе ошол маселени чече албай аткан адамдарда болот дейт. Биз азыр мына пандемия учурунда элдин күчү менен гана башка өлкөлөрдү суктандырып, элдин күчү менен мигранттардын салган акчалары, активисттердин аракеттери менен обсервацияларды ачып күрөшүп атпайбызбы? Чынында бул мамлекеттин милдети болчу. Мамлекетке биз убагында салык төлөп ошол кирешелерди алып келгенбиз. Ошол каражат менен мамлекет күрөшүш керек болчу. Анын үстүнө эл аралык донорлордон келген акчалар бар болчу. Мына ошолорду отчеттун калыс алыш үчүн биз парламентке таза адамдарды алып келишибиз керек. Таза адамды алып келиш үчүн таза добуш берүүлөр болуш керек. Мен бул партияга добуш бергиле, тиги партияга добуш бергиле деп үгүт кылбайм. Мен ойлойм, ушу мигранттар добушун сатпайт. Ушулар эгер шайлоого катышса, миллионго жакын адам шайлоого катышса, кандайдыр бир көлөмдө таза адамдар келерине ишенем. Себеби мигранттардын добушун сатып алыш кыйын. Маңдай тери менен акча тапкан адам болбогон акчага добушун сатпайт. Мен ушунча шайлоого катыштымбы, мен таза добуш берем дейт. Анан жалпы кыргыз элин, мен мисалы Аксыдагы мугалимдердин жазган сообщениясын көрүп аябай кубанып атам. Бизге агитация болуп бер, айына 20 миңден төлөп беребиз деп келип атышат кандидаттар, тиги бу деп атышат. Биз ошол акчаны алып туруп баары бир өзүбүз каалаган адамга, элге, өзүбүз каалаган партияга, элге иштей турган партияларга добуш берели деп сүйлөшүп атабыз дегендери аябай кубандырат. Бул жолу деле акчасын ала бергиле. Алар мен ушунча агитаторум бар, ушунча добуш сатып алам деп ойлой берсин, бирок урнага киргенде силерди эч ким текшербейт. Ошол акчаны, болбогон акчаны сатып алып 5 жыл кыйналып жашагандан көрө алгыла дагы ошолорду уят кылып банкрот болсун булар. Булар элдин акчасын алган. Урнага киргенде каалаган акча, каалаган партияңарга добуш берип койгула. Бир жолу бир намыска келип, келечек үчүн бир жакшы туура кадам кылалычы, урматтуу кыргыз элим. Эң таза адам мигранттар дегеним дагы жөн жерден эмес. Мен ушул мигранттарга ишенем. Анан парламент таза болуш үчүн бизге мигранттардын арасынан дагы кандидаттар керек. Мисалы, шайлоо кодексинде, партиялык системада, партиянын тизмесинде ар бир 4-чү кандидат аял киши болуш керек, ар бир 8-чи кандидат жаш болуш керек, анан башка улуттан болуш керек, мүмкүнчүлүгү чектелген болуш керек деген толгон токой мондай талаптар бар. Бирок ошолордун арасында мынчанчы кандидат мигрант болуш керек деген сөз жок. Себеби бул мигранттар менен эсептешпей койгондуктун белгиси да. Болбосо өлкөнү кимдер багып атат? Жылда 2,5-3 миллиард акча которуп мигранттар багып атат. Мен жөнөкөй жалпак тил менен мигранттарга жетиш үчүн, жана партия система лидерлерине жетиш үчүн мисал келтирип берейин. Мисалы, бир мигрант бир үй бүлөнүн 3 баласы бар. Бир баласы Москвада иштейт. Анан ал акча салат. Ал үй бүлөнүн 2 баласы, бирөөсү мамлекеттик кызматта иштейт, мисалы айыл өкмөтү деп коеюн, бирөөсү мал багат. Ошол мигрант салган акчаны ошол үй бүлө чогултуп, анан бир күн ата энеси айтты, "Муну кошуна үйүн саткан атат, ушуну алып коелучу" дейт. Анан балдары менен кеңешет да, жанагы Москвадагы акча салган баласынан кеңешет. Балам, баланча үйүн саткан атат, ошол үйдү алып койбойлу, кандай дейсиң деп кеңешет да. Адан кеңешпей ошол жиберген акчага алып койчу болсо, кызычуу чыгат ошол үй бүлөдө. Балким тиги Москвадагы баласы мен Бишкектен үй алам деп жүргөндүр, ошого акча чогултуп жүргөндүр, ошол себептен кеңешет. Кыргызстандын мисалында ошол Москвадагы баласы бул мигранттар. Кыргызстан ошол Москвадагы баласы менен эсептешпей үй алган бул келечек деп койсок, келечегин аныктап атышат да. Ошол себептен биз мигранттардын добушун аныктоо үчүн жанагындай приложениени ишке киргизиш керек.
Ал эми мигранттар ошол маңдай тери менен мигранттардын кыйынчылыгын сезип келген адам ошол парламентте отурбаса, мына кечегиндей чек арада ачка калган, кете албай калган мигранттарыбыз, ар кайсы өлкөдө ооруп сыркып кыйналып калган мигранттарыбыздын үнүн эч ким укпайт. Алар кимден талап кылышты да билишпейт. Ошол себептен парламентте ар бир тизмеде жок дегенде 10-чу талапкер мигрант болуш керек. Убагында мигрант болуп келген эмес, учурунда мигрант болуп жүргөн адамдар келиш керек. Алар ошол тизмеге кирип, үгүт иштери болобу же ошол эле учурда шайлоо жүрүп аткан учурда деле чет өлкөдө болуп, эгер кокусунан депутат болуп калган күндө гана ошол Кыргызстанга кайтып келиш керек деп ойлойм. Себеби мисалы 120 депутат ар бир 10-чу мигрант болсо, жок дегенде 12 депутат парламентке келип отурат. Ошол себептен мигранттарды тизмеге кошууну партия лидерлеринен талап кылалы. Анан кийин депутаттар шайлоодон өтүп келгенден кийин муну мыйзам түрүндө бекитип берүүнү талап кылалы. Урматтуу мигранттар, мен сиздерге ушул кайрылууну жолдогонумдун себеби, мен сунуш кылган акцияны колдоп бересиздер деп ишенем. Ар бирибиз, ар бир кыргыз өзүбүздүн добушубузду коргогонго жана добуш берүүгө укуктуу жана милдеттүү экенибизди билишибиз керек. Жана партия лидерлери, эгер силер элдер менен эсептешсеңер, тизме түзгөндө ар бир 10-чу адам мигрант болушун ишке ашыргыла деп талап кылабыз. Себеби мисалы мигранттар ар кандай өзүнүн жердештеринин, областтардын, райондордун коомдорун уюштуруп, ошолор акча чогултуп мекенине, кичи мекенине мына пандемия учурунда жалпы өлкөгө жардам берип атышат. Бирок алар эл үчүн эч кандай айлык албай кызмат кылып келип, анан райондук, айылдык коомдун төрагасы, областтык коомдун төрагасы болуп туруп андан ары өспөй атат. Булар бирок эмгек кылып атышат эл үчүнчү. Мына ошондой эл үчүн кызмат кылган адамдарды, илимдүү, билимдүү адамдарды мигранттар өздөрү эле сунуш кылат. Мына ошолор тизмеге кошулушсун, ошол мигранттар добуш беришсин бул шайлоодо. Ушуну биз жалпы бийликтен да талап кылабыз, партия лидерлеринен, журналисттер, блогерлер, ой шок, тез көргүлө, муну көрбөсөң өчүрүп салат, тиги бу деген сыяктуу маалыматтарды чыгарып атасыңар. Мына урматтуу YouTube каналдарынын ээлери, урматтуу маалымат булактарынын журналисттери ушул маалыматты таратып, балким менин кайрылуумду чыгарбасаңар да ушундай мигранттардан сунуш болуп атат деген материал жазып, мигрант деле жаран деген хэштег менен, шайлоо 2020 деген хэштег менен ушундай силер да кайрылуу жасагыла, мигрант шайлоого катышыш керек, мигрант добуш бериш керек деген позицияны коргоп бергиле, жана БШКга, президентке кайрылуу жолдогула. Ушул хэштег менен эгер ушул акцияны ишке ашырабыз десеңиздер, Facebook'тан Кудурет Тайчабаров деп изилдеп мага катталыңыздар, подписка болуп, ошол жерден чогуу аракет көрөлү. Эгер биз мигранттарды да добуш берүүгө аралаштырып, катыштырып алчу болсок, мен кепилдик берем, бизге таза адамдар көбүрөөк келет парламентке. Ал парламентке келген адамдарды, мисалы мигранттардын арасында болсо бизде байланыш үзүлбөйт да, соцсет аркылуу байланыш болсо дагы, биз сени шайлабадык беле, давай эл үчүн иште деп мындай такалап турганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Болбосо мен азыркы партиялардын тизмесин көрсөм, каяктагы телохранитель, водитель, анан бөлөсү, тайкеси, эч кандай немеси жок бизнесмендердин баарын тизмеге кошуп атышат. Ошол себептен жок дегенде 10% адам ушул. Урматтуу кыргыз элим, бул кайрылууну колдоп, бөлүшүп, таратып койгонумду сиздерден өтүнөм. Жана бул акцияны колдоп, мигрант эле жаран деп хэштег коюп, ушундай постторду, ушундай кайрылууларды көбөйтүшүңүздөрдү суранам.